Ассаламу алейкум достар, құтман күніңіздер менен. Бүгін біз мынакей Құлпынай таласындабыз, же Құлпынай бағындабыз, бақшадабыз. Біз бүгін Құлпынайға суғаруны кантип суғару, мына ушул суғару боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Бул Құлпынай долгоиграющий, көпкө чейин бере турган Құлпынай болуп эсептелет. Мына Құлпынайлар биринчи партиясы бышып бүтүп, экинчи партия гүлдөө алдында турат. Мына достор, биринчи партиялары аяктап атат. Бул партия бүткөндөн кийин экинчи партия гүлдөй баштайт. Мынакей экинчи партиянын гүлдөөсү. Бул кар түшкөнгө чейин быша берет. Мына ушул Құлпынай бакчанын тамчылатып сугаруусун көрсөтөйүн деп атам. Мына ортодогу рядтан негизги трасса шланга келген. Ошол шланга аркылуу майда шлангалар менен сугарылат. Мына көрсөңүздөр, тамырына мына ушундай тамчылатылат. Майда шлангалар туташтырылган. Мына ушул жерден мынакей суу өтө эконом. Суу өтө эконом болот, жер катпайт. Шланга көтөрүп жүрбөйсүздөр. Тамчылатуунун ушунусу жакшы. Ушул тамчылатуу аркылуу дагы азык затты берсе болот. Мына достор, кичинекей шланга. Ушул жерге астына, ар бир тамырына сайылат, мындай болуп мына. Ар бир көчөттүн астында тамып турат экен. Мына достор, бүгүн биз сиздер менен Құлпынай боюнча, Құлпынайга тамчылатып сугаруу боюнча сүйлөштүк. Ишиңиздерге ийгилик каалайм, саламатта туруңуздар. Биздин YouTube каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз.